Бул мен турган Кызыл Суу кирпичный санаторий жолу жалпы узундугу 18 километрде түзөт. 2023 жылы Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинен 48 миллион 960 миң сом бөлүнгөн. Бул жолдун 8 километрден ашууну бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Белгилеп айтсам, бул жол менен 4 айылдын эли каттайт. Кызыл Суу айыл аймагы Жетөгүз районундагы калкы жагынан көп айыл аймактардын бири. Көлжегине дал ушул жол аркылуу туристтер жергиликтүүлөр катташат. Буга чейин абалы начар жол акыры ушул жылы курулуп бүттү. 4 айылдын элинен сырткары көлжегинде эс алуучу үйлөрдү куруп, жеке ишкерлик кылгандар үчүн жолдун салынып бүтүшү кубантарлык болду. Бизге сүйүнүч, биздин маселелер чечилип атат жол мененчи. Анан бул жерде 3 айыл бар, кичи айылдарчы. Мына санаторий бар. Санаторийдин аркасына чейин жол бүттү. Пристан толук бүттү. Кирпичный айыл бар. Кирпичный айылдын экөөнүн аралыгында 3 километр 100 метр калды. Ушул мына эмки жыл менен ал элге убада катары айтылды. Ошо бүтүрүлөт ошол. Пансионаттар түшүп атат. Ошол жерде да мен арасындамын. Чоң 126 гектар жерге пансионатка аракет кылып атабыз. Андан тышкары эле мына үчүн дыйканчылык бул жерде канча бир 1000 гектар бар да, дыйканчылык багытындагычы. Ошолордун көйгөйү чечилет. Кызыл Суу айыл аймагына 5 айыл кирет. Ал эми бул жаңы салынган жолдун сапаты бардык талаптарга жооп берерлик дешет. Айыл аймак башчысы Кызыл Суу кирпичный санаторий жолунун бүтүшүн аймактагы жетишкендиктердин бир катары эсептейт. Бул жолдун көйгөйү аябай болуп атканда, канча жылдан бери 19 километр эме турат. Жылда эле баягы жаза албай эле эсир раз болгондон бери эле турган жол. Кудай буйрса мынакей ушул өкмөттүн бюджетинен каралып, быйылкы жылы биз аябай кубанып атабыз. Кызыл Суу санаторий 2 километр жолу жасалды. Анан кайра бул жерден айтылат Кызыл Суу пристань деп. Аяктан 4 километр 800 метр 4 километр 800 метр жол асфальтланды. Бул жалпы суммасы бюджеттен мен билгенимде 60 миллиондук акча каражаты бюджеттен бөлүндү. Көпүрөнүн ачылышына мен абдан кубанычтуу болуп атам. Ушу Facebook баракчасына мен аябай комментарий жаздым эле, ушу көпүрө ачылганда мен майлап туруп өтөм деп. Ушу көпүрөнүн азабын аябай көп чеккен мен, чынында элечи, машина менен сууда калып, далай азаптарды көп чеккен. Ошон үчүн мен майлуу сүттүү болсун деп туруп майлап атабыз. Кыргыздын жөрөлгөсүн жасап, салт немесин, ырымын жасап атам да. Кызыл Суу айыл аймагына караган башкы суу каналдагы көпүрө 2021 жылы жарактан чыккан. Ошол мезгилден бери жаңы көпүрө салуу боюнча айыл аймак тарабынан демилге көтөрүлүп, көпүрөнү салуу иши башталган. Бүгүн ачылышы болуп, кызыл тасмасы кесилди. Кызыл Суу жана пристань айылдарында 18 миңден ашуун жаран бүгүнкү күндө күн кечирип келет. Дыйкандардын эң түйшөлткөн көйгөйлүү маселелеринин бири бул көпүрө болгон. Мына биз азыр турган Московский көпүрөсү буга чейин жарактан чыгып, жаңы көпүрөгө муктаж болчу. Жергиликтүү бюджеттен бул маселеге 13 миллион 281 миң сом каражаты бөлүнүп, быйыл толугу менен бул көпүрө салынып пайдаланууга берилди. Айта кетсем, бул көпүрөдөн аккан суу аркылуу Кызыл Суу пристань айылдарындагы 5000 гектардан ашуун жер сугат суусу менен сугарылат. Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан алдыда бул көпүрөдөн сырткары Кызыл Суунун Жыйкуу коктусунун Көкжайык жайлоосуна кетүүчү көпүрөлөрдү куруу пландалууда. Кызыл Суу айыл аймагынын бюджетинен бөлүнгөн каражатка салынган көпүрөнү район тургундары көптөн күткөн. Буга чейин бул жерде көпүрө болчу. 2021 жылы бул жерде катуу сел болгон экен дагы, ошол селден бузулуп, элдер өтө албай калган. Могул жакта 5000ден ашуу жер ушул Кызыл Суунун тургундары үчүн өтүүчү негизги жол ушул болгон экен. Элдер бир топ нараачылык болуп келишкен. Ушул жолду бүтүрбөсөк болбойт. Башка альтернативный жол вариант жок экен. Ошондуктан биз жергиликтүү бюджеттен, областтык фонддон биргеликте сүйлөшүп, ушул жолго тендер жарыялап бүтүрдүк. Кызыл Суу айыл аймагындагы жасалып жаткан иштер арбын. Айыл аймак тургундарынын көйгөйүнө айланган жол, көпүрө маселелери толугу менен чечилди деп айтууга болот. Алдыда мындан башка дагы аткара турган иштер арбын. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касанов, Жетөгүз районунан.